Юстиция министрлиги жеке нотариустерди лицензиялоо боюнча комиссиянын ишин форматын кардиналдуу түрдө өзгөртүүдө. Бул негизги өзгөртүүлөр бардык этаптар, бул тестилөөнүн жүрүшү, практикалык тапшырмаларды аткаруу, аңгемелешүүлөрдүн бардыгы Юстиция министрлигинин YouTube каналындагы расмий сайты аркылуу түздөн-түз чагылдырылып берилүүдө. Мунун бардыгы ачык айкын болушу, ошол эле учурда комиссиянын курамдары жаңы курамда бекитилген жана өз ара бири-бири менен талкуулабастан туруп, өздөрүнүн баалоолоруна ылайык атайын бекитилген баалоо критерийлери негизинде бааларды кандидаттарга, талапкерлерге коюшат. Мунун бардыгы адилеттүүлүк, айкындуулук болушу үчүн. Юстиция министрлиги жеке нотариустерди лицензия берүү боюнча жобонун тартибин өзгөртүп, толуктоо киргизүү менен жаңы формат редакцияда кабыл алуу алдында турабыз. Ал жерде негизги өзгөртүүлөр бул 3-чү тур аңгемелешүү жок болот. Бунун максаты адамдык фактордун таасир этүүсүн жокко чыгаруу. 2 турдан гана болот. Бул биринчи тур тестирүү 100 суроодон турат. 65 суроого туура жооп берген жаран экинчи турга өттү деп эсептелинет. Экинчи туру болсо практикалык тапшырмаларды аткаруу. Ал 2 суроодон турат. Ар бир суроого 20 балга чейин балл коюлат. Жалпысынан 40 балл алышы керек, бирок ошол жарымынан көбү 20 балдан жогору алган экинчи турдан. Ошол жалпысына кошулуп келгенден кийин бул жаран экзаменди ийгиликтүү тапшырды деп өттү болуп эсептелинет. Мындан ары дагы онлайн түрдө берүү улантылат. Өзүңүздөр көрүп болуп аткандай азыркы процесс жүрүп атат. Ушулга удам эле адвокаттык лицензия боюнча дагы ушундай тартипте онлайн түрдө YouTube канал аркылуу чагылдыруу болот. Алда дагы суроолордун биринчи этап жана экинчи этапты киргизебиз. Биринчи этап менен тестилөө болот. Экинчи этабында дагы практикалык тапшырмаларды жасоо. Анын практикалык тапшырмаларды жасоодо адвокаттык ишмердүүлүккө лицензия дагы, нотариалдык ишмердүүлүккө лицензия дагы азыр биз тийиштүү компьютердик программаларды киргизип атабыз. Практикалык тапшырмаларды да аткарып жасоо. Ошол компьютер өзү тандап чыгарып берген суроого жооп жазуу каралат жана жоопторго шифр коюлат дагы. Шифр менен кийин жыйынтыгы боюнча идентификация болуп, ошол адамдын балы жана анын ким жеңүүчү аты жөнү бул 2 тур тең бүткөндөн кийин гана аныктала турган эреже киргизилет.